Kiyinүү маселесинде да урматтуу мекендешим, зыйнат. Мисалы жөнөкөй сулуу картинканы көрдүңүз, сулуу бирдекени, кооздукту толтуруп чыктыңыз, жаратылышка чыктыңыз, өтө сонун кооз нерселерди көрүп сүйүнөсүз, кубанасыз, жүзүңүзгө жылмайып келет. Кандай кооз дейсиз, керемет дейсиз. Кийинүү маселесинде да бирөөлөргө мактануу эмес, жакшынакай улам минүү маселеде, жакшы үйлөрдү куруу маселесинде мактануу эмес, бул зыйнат, кооздук. Башкалар көрүп кубансын, башкаларга жакшылык улашыш максатында, мактаныш максатында эмес, урматтуу мекендешим. Мисалы жыпар жытты жыттасам мен ырахат алам. Ошол учурда кээ бир такси келип калса, сасык болсо машинасы мен чыкпай коем. Жыпар жыт, урматтуу мекендешим. Жыпар жыт керемет жыт тартуулайт, зыйнат. Бул максаттар мактануу эмес, башкаларга жакшылык кылуу бул маселеде дагы. Бирөөгө жыпар жыт берип атасың, бул дагы жакшылык. Пияз жеп, баягыдай чеснок, сасык нерселерди жеп мешитке келбешиң керек. Бирөөгө зыян берип атасың дегени. Ошол учурда жыпар жыт берип атасың, бул жакшылык да, сооп да, урматтуу мекендешим. Мисалы карасаңыз, сиз бул жерде ойлонуп атасыз, дыккат болуп, сарсанаа болуп. Мисалы сизге бул бир адам деп коелу, сиз мыносуз. Сиз бирөөгө жакшылык кылдыңыз, бул жакшылык кылган жок. Эми күндөрдөн келип бир жамандык кылып койдуңуз. Жамандык кылып койду мисалы үчүн. Же кылып койдуңуз. Ал билбейби? Билбейт албетте. Сизге көңүлүңүз жумшактыгыңыздан пайдаланып, бирөө келип зыян берип кетти. Бул кетип калды. Аралыгы 1000 километр мисалы үчүн. Сиз бишекте салбат экенде. Эми бул жерде сиз стресс болуп, депрессия болуп, кыйналып атасыз. Бул билбейби сиздин ойлонуп атканыңызды? Кайгырып атканыңызды билбейби? Албетте жок. Буга айырмасы жок. Эми бул үчүн кайгыруу, бул кылып кеткен жамандык үчүн аралык 1000 километр сизди ойлонгонуңузду дагы билбейт, дыккат болуп сарсанаа болгонуңузду дагы бул билбейт. Бул жерде стресс, депрессия болуп сиз кимге пайда, кимге зыян берип атасыз? Албетте өзүңүзгө гана зыян берип атасыз. Ойлонбоң. Бирөө зыян берсе, бирөө кайгы берсе, бирөө жамандык кылса, бул урматтуу мекендешим жообун алат сөзсүз түрдө. Бирок ашыкча ойлор сизди жөн эле жок кылат. Жөн гана чөктүрөт, өстүрбөйт эч качан.